болбойт дагы. Биз алар тыптый кылып жок кылабыз. Ооруканадан чыккан Камчыбек Ташиев дароо Баткен облусунун чек ара аймагына барып, эл менен жолугушкан. Анда УКМК төрагасы мурдагы иштерин улантарын, жакынкы күндөрү онго чукул аттуу башты чиновниктер камаларын билдирген. Алардын баары мыйзамсыз баю, коррупция беренелери боюнча жоопкерчиликке тартыларын кошумчалаган. Демек, мамлекеттин эсебинен байыган атка минерлерди тизгиндөө иштери жанданат. Президентибиз ушундай талапты койгон. Биздин мамлекетибизде, биздин коомубузда эч кандай коррупционер калбаш керек. Акыр аягына чейин ар бир коррупционердин түйүнө жетебиз. Так? Аны үчүн өзүбүз таза болушубуз керек. Мен таза болбосом, кантип мен ошол коррупционердин алдына чыгып алып, мен сенин түйүңө жетем деп айтат экем. Көп өтпөй мурдагы бажы кызматкери Райымбек Матраимов УКМКда сурак берип жатканы белгилүү болду. Матраимов биринчи кармалганда коррупция беренеси боюнча соттолсо, бул ирет кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Баш коргоо чарасы каралганга чейин 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп документтерди бир сырай карап чыгам. Так. Мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөм го деген ойдомун. Ошентип Камчыбек Ташиев айткан кармалып жоопко тартылчу 10 чиновниктин сап башында Матраимов экени белгилүү болду. Экинчи катарды Кубанычбек Жумалиев толукташы керектиги коомчулук тарабынан буга чейин айтылып келген. Аскар Акаев президент кезден премьер-министрликте аркалаган Жумалиев өмүр бою мамлекеттик кызматта туруп кантип байыган деген суроо ачык бойдон келет. Премьер-министр болуп келген Жумалиевди угатасыңар да, көрүп атабыз телевизордо. Ошол киши премьер-министр болуп иштеген. Негизи көрсөткөнүнө айтканына караганда Кыргызстандын жарым жерин алып койгон бул. Бүт эле тууган уругуна, аялына, бардыгына жазылган да. Мына азыр сурак берип атат. Кыргызстандын мамлекеттин ушул акыбалга келип калышына ушулар күнөөлүү. Ар бир бийликке келген кыргыздын атуулу ушул убакка чейин ойлонгон эмес. Ойлонгону мына азыр Камчыбек Ташиев менен Садыр Нуркожоевдор. Бүгүн Райымбек Матраимовдун тарапташтары митингке чыгышты. Кичи мекени Кара Суу районунда 100гө чукул жарандар чогулган акция Бишкек шаарында дагы уланды. Мында чыккандардын арасынан Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка ат салышкандарды көрүүгө болот. Матраимов тергөөдө соттук отурумда дагы коррупциялык схема боюнча тагылган күнөөлөрдү өз мойнуна алган жана келтирген чыгымдарды төлөп берүүгө макул болгон. Тергөө менен кызматташаарын билдирген. Мындан улам паракор экенин моюндап жаткан жаранды колдоп митинг уюштуруу сынга кабылды. Жооп берип элдин астында ошолор эле эл анан биз эле эмеспизби? Биз дагы элбиз керек болсо. Ошон үчүн мына ушул нерселерди айтып койсоңуздар, элдин атынан көрүнгөн эле жерде митинг уюштуруп, көрүнгөн жерде эле ушул 4-5 болуп эле көчөдө чыгып алып митинг уюштурабыз деп туруп мындай кылышы мага мисалы үчүн жакпайт да. Тукумдан кыр чыгарбасын. Айрым уяты жок ушакчы жигиттер жаактарын тыйсын. Буга чейин УКМК Матраимовдун чет өлкөдөгү мүлктөрүн териштире баштаганын билдирген болчу. Мындан улам айрым маалымат сайттары атайын кызматтагы өздүк булактарына таянуу менен Матраимов Айеркен Саймайтинин өлүмү боюнча да жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн экендигин жазып чыгышууда. Эсиңиздерге сала кетсек, журналисттик иликтөөдө мурдагы бажычы дал ушул Айеркен Саймайтинин колу аркылуу Кыргызстандан $700 миллион чыгарып кеткени айтылган. Кийин ал кылмышты моюндап Матраимовдун коррупциялык схемасында иштеп берген дагы бир бажы кызматкери кылмыштуу схеманы ачыктап мойнуна алган. Ар бир машинаны 150 миңден жапканда $7 миллион бир күндө табат. Мен эмне өзүм айтам, достукта иштеп жүргөндө айына $500 миң чейин алып келет элем айткан адамдарына. Ошодон $20 миң берип коет, ошо 10 бала бөлүп алгыла деп калганы бунуку. Азырынча Матраимовдун баш коргоо чарасы карала элек. Мурда 1-май райондук соту судья Дыйканбаева анын чет өлкөгө чыкпоо сыяктуу чектөөлөрүн алып салган. Бул жолу соттун чечими кандай болору белгисиз. Кошумчалай кетсек, УКМК тарабынан жакында 2 айдан бери издөөдө жүргөн Кремтөбөл Кадыр Досонов кармалган. Комитеттин төрагасы өз сөзүндө жемкорлор менен биргеликте коомду мыйзамсыз иш алып барган чоң муштумдарга дагы эскертүү берип, УКМК баштаган аяосуз күрөш уланып жаткандыгын дагы бир ирет эскертип өттү. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.